Номер 4 башталгыч мектеби, кыргыз тили сабагы, тема жактама ата тооч. Мугалими Осмоналиева Света Балкыяевна. Сыр сандык, оюн сабагы. Сабактын максаты: жактама ата тооч жөнүндө түшүнөт, кабыл алуусу, эске тутуусу, ойлоосу өсөт, өз алдынча сүйлөмдөрдү түзөт, адептүүлүккө, тазалыкка тарбияланат. Балдар, бул эмне экен? Айтып көргүлөчү. Ооба балдар, бул сыр сандык экен. Сыр сандыктын үстүндө каты бар экен. Кана анда ошо катты окуп көрөлү, эмне деп жазылыптыр? Тапкыч болсоң таап ач. Менин атым сыр сандык. Таба албасаң өзүң бил. Анда болом чыр сандык дейт балдар. Келгиле балдар. Чырдын бизге кереги жок. Андан көрө биз билгичтигибизди, тапкычтыгыбызды көрсөтөлү. Биз өткөн сабакта ата тооч сөз түркүмү менен таанышканбыз. Ата тооч сөз түркүмү зат, сын, сан атоштордун ордуна колдонулуп, алардын атын атабай, жалпылап көрсөткөн сөз түркүмү ата тооч деп аталат. Мисалы, ата тооч сөздөргө мен, сен, ал, биз жана башка сөздөр кирет экен. Анда эмесе биз бүгүнкү жактама ата тооштун эрежесине көңүл буралы. Эреже: мен, сен, ал деген ата тооштор үч жакты мүнөздөп тургандыктан жактама ата тооч деп аталат. Жактама ата тооштор сүйлөмдө ийнин кызматын аткарат экен. Мисалы, мен жаздым. Ким? Мен. Сен жаздың. Ким? Сен. Ал жазды. Ким? Ал. Жактар: жекелик түрү. Биринчи жак мен, экинчи жак сен, сылыктык түрү сиз. Ал эми үчүнчү жак ал. Жактама ата тооштун көптүк түрү. Биринчи жак биз, экинчи жак силер, сылык түрү сиздер, үчүнчү жак алар. Балдар, китебиңердин 117 бетин ачкыла, туура тамактануу деген текстти карайбыз. Окуйбуз. Туура тамактануу бул эртең мененки, түшкү, кечки тамактарды өз убагында ичүү. Биздин тамак ашыбыздын курамында А, В, С витаминдерин камтыган азыктар болуусу зарыл. Биздин дасторкондо жашылча жемиштер ар дайым болгону жакшы. Аларды таза жуугандан кийин гана дасторконго коюу керек. Дасторконго отурарда ар дайым колду самындап жууш керек. Мына, ушул эрежелерди сактаганда гана менин, сенин, анын, баарыбыздын ден соолугубуз чың болот. Дептер меништүү балдар. Дептериңерди ачып, бүгүнкү числону жазабыз. Чыгын Куран айынын 13-ү. Тема жактама ата тооч. Биринчи көнүгүү. Балдар, биз окуган туура тамактануу текстинен акыркы 3 сүйлөмүн көчүрүп жазып, андагы жактама ата тооч сөздөрдүн таап астын сызгыла. Балдар, жазып бүтсөңөр, анда эс алып маанайыбызды көтөрүп алалы. 철가
барып, канал салып, су чыгарып, жер сугарып, су инженери боломун. Көрөсүз сиз, чоңойсом мен Москвага барамын. Окуй берип көркөм менен көз жетпеген сонун үйлөр саламын. Мен да толом уч-куч болом, мен ошону сүйөмүн. Көккө тийип өтө бийик, күн жарымында ай алдында сызып учуп жүрөмүн. Балдар, манайыбызды көтөрүп алдыкпы? Анда сабагыбызды бышыктайлы. Бышыктоого карата суроолор. Биринчи суроо. Кандай сөздөр ата тоош деп аталат? Зат, сын, сан атооштордун ордуна колдонулуп, алардын атын атабай, жалпылап көрсөткөн сөз түркүмү ата тоош деп аталат. Туура. Экинчи суроо. Жактама ата тооштор кандай түрдө айтылат? Жекелик түрдө жана көптүк түрдө. Азаматсыңар. Үчүнчү суроо. Биз деген сөз кандай түрдө айтылган жана канчанчы жак дейт? Биз биринчи жак көптүк түрдө. Азаматсыңар. Үйгө тапшырма. Сүйлөмдөгү чекиттердин ордуна жактама ата тооштордун тиешелүүсүн коюп, көчүрүп жазгыла. Эрте турдум, жуундум, бөбөгүн ойнотту, селкинчек тептик, чай ичтиңиз, эс алдыңыздар, малды карашты. Балдар, сыр сандык ачылды. Көрөлүчү эмне сыргытылганын. Бүгүнкү сабакты жакшы өздөштүрдүңөр. Азаматсыңар деген алкыш сөзүн айтып жатат балдар. Сыр сандыкка биз дагы ыраазычылыгыбызды билдирели. Сыр сандык, сага дагы рахмат. Балдар, анда ушуну менен сабагыбыз бүттү. Саламатта калгыла.